Аврора санаторий. Мына ушунча киши кандай тамак жасалганын билбей эле тамагын жеп атышат. Эмне кийинкиге деп калтырып кетет. Бул нерсе столовойдо турган бул вообще опасный нерсе да бул. Ким билет муну ким эмне кылып эткенин? Ашканаңардын ичинде мындай нерселер турбаш керек. Бул деген прямая угроза дейт жизни человека. Прямая угроза булчу. Бир 20 жыл болгондо могу жыгачтын турганда эмне себептен анткени сиздин патологиңызда ушундай болуп кеткен өзүңүздө. Холодный цех, списанный техникасы турат, мынакей жанагындай эле холодильниктер турат. Ушул жерге эле жана холодильниктерди чыгарып койсо болот болчу, бирок тилекке каршы андай көрүнүш болгон эмес. Списание кылып койсоңуз болот да, туурабы? Я. Ушул жерге алып келесиңер. Точно ошондой эле комната экен, мынакей. Подальше от вашего цеха. Сиңер цехиңер такта жүрөт. Мына сол эле комнатаңар бар экен. Ушул Аврора боюнча мага бир 2-3 киши кайрылган. Бүгүн ушу жолдо көлдө жумуштар менен кетип баратып, жолдон өткөдө кирип кетейин деген. Анан кирсем, мынакей ичи кандай экен. Айдай же бул эмне? Хлебный круж. Зачем? Мы ее применяем, когда делаем котлеты. А? Делаем, когда котлеты применяем. Котлет когда делаете? Да. Катурак айтасызбы? А могу мне? Ну. Нитка? Зачем? Ну, может, что-то завязывает. Например? Ну, понятно, хорошо. А это что? Ну, ихний инвентарь. А? Ихний инвентарь. Чей инвентарь? Мясника. Что он этим делает? Нет, видимо, сейчас они убрать, оставили, и там они зачастую работают. Сиз жаман жөнөкөйсүз го? Я. Здесь у вас вон мясо, здесь вот вы сейчас что-то кушать собираетесь готовить. Бяка телефон штаб кеткен, тырмак алгычын, ийне жибин. Силер бяка мындай матрас алып келип жашабасыңар керек экен сотрудниктериңерчи. Вы, может, тогда что-нибудь поймете? Сиз эже бякта мындай бир иш алып барасызбы негизи? Конечно, им лечено статуттан жоғын ескілер. Видимо, они после этого чегилген тамекилер турат, ширеңкелер турат, тырмак алгыч таптык сиздин цехиңизде. Сиз бир жумуш кыласызбы буякта? Таракандар чуркап жүрөт. Столовойда. 60 сотрудник бар, өздөрүнүн тамак ичкен жери экен. Плафондордун ичинде чымылдар, таракандар өлүп жатат. Эмнеге келбейсиз бияка? Сиз күнүгө келип текшергенде көрүнбөйт го биякта, Урмат мырза? Монун баары с утра жок болот эртең, Жок болот. Аке, Урмат байкем мына айтып атат. 1 жылдан бери кыла албаган нерсесин эртең түшкө чейин кылып коем дейт. Бул эмне? Могу. Холодильник это что такое? Холодильник. Рабочий, не рабочий? Чыгаргылайчы. Зачем вы его здесь держите? Для тараканов, что ли? Чтобы тараканов больше становилось. Тилер ачык турат. Мон жөн эле неме менен эле жанагы для посуды эле алып келип туруп эле мону жууп койсо могу кетет. Тамекинин бирөө до конца чегип коет. Андай тамеки тартып келип отурушат экен да. Эже, мен сизден эттин маркировкасын сурап атам. Качан немес эле кана маркировкасын? Маркировканы баары коюшуңар керек болчу. Нету таких отговорок. Эртең бирсе күнү там. Эскиле экен, я ничего не говорю, бирок жууп деле койсо болот да, мончу. Сиз ушул цехтин старший сизсиз, туурабы? Мен сиздин цехиңизге кирип азыр окурактарды табып атам, таракандарды табып атам. Мисалы, кир жерлериңерди айтпай элемин менчи. Сиз каякта жүрөсүз? Ичинде жүрсөңүз, эмне ичинде тамеки жатат? Эже, силерде бет барбы? Директор Урмат мырза, сиз эжеке карабаганыңыз үчүн ушул жерде ушул нерсе болуп атат. Экөөңөр карай турган болгондо 1 жылда жана анча ызычуу болмок эмес. Сизди ушул жерге койгон өкмөт.
Ушул цехтен ушул жерге келген кыргыздын жарандарына, кардарларга ушундай начар тамак берилбесин деп берген ушул неме жумушту сизге. А сизге болсо, урмат мырза, 1 жылда жана цехке немеге жана складка кирип койбоп турупсуз, урмат мырза. Эже, мулардын сизге кереги барбы? Bu списание болуш керек, как активы. Иә. Актив. Актив. Списание болуш керек, ага бизге. Башка жериңиз жокпу ушул активди хранить эткенге? Пока жок, сыртта да бар, чыгарабыз. Чыгарбайсыңарбы? В чем проблема? Проблема есть. Моң карагачы моңлардын жатканын. Списывать этсин, мен потом... Жо, эшикке чыгарып списывать этип бергиле. Чакыргыла бухгалтерди буяка. Бухгалтерияны бирин разговор. Рабочий день закончится. Не закончится рабочий день. Рабочий день бүткөнгө еще да 20 мүнөт бар.